Кыргызстандын Нарын шаары жана Ысык Ата району, анын ичинде Кант шаары, Новопокровка айыл өкмөтү Кытайдын Шандунь провинциясынын Лаочен шаары менен достук мамилелерди чыңдап, эки тараптуу кызматташат. Бүгүн Кытайдын Коммунисттик партиясынын Шандунь провинциясынын Лаочен шаарынын секретари Ли Чанпин алгач Нарын шаарынын мэри Канболот Тутуев менен жолугуп, соода, экономика, айыл чарба, билим берүү тармактарында кызматташуу тууралуу сүйлөштү. Андан соң Ысык Ата районунун акими Алмазбек Осмонов баштаган Кант шаарынын мэри жана Новопокровка айыл өкмөт башчылары менен жолугуп, эки тараптуу алаканы жакшыртуу максатын көздөй турганын билдирди. Иш-чара Бишкектеги Кыргыз-Кытай Шандунь соода палатасынын имаратында болуп, анда Кытайдан келген делегация ар бир аймакка 1000 данадан адамдын дене табын өлчөөчү аппараттарды бергендигин тастыктаган сертификаттарды тапшырды. Жабдыктар 15 күн ичинде Кыргызстанга жеткириле турганы белгилүү болду. Булар бизди ошол Лаочен шаарына конокко чакырып атат. Биз дагы Нарын шаарына бул адамдарды чакырдык. Келип биздин Нарын шаарындагы болгон мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, өзүңүздөрдүн жанагындай өнөр жай багытында, ошол мен айткан соода, экономика багытында иштериңиздерди жүргүзсөңүздөр болот деп. Анан учурда булар ушул Нарын шаарына 1000 дана температура өлчөй турган атайын өздөрүнүн аппаратураларын белекке берише турган болду. Мен ойлойм, мындан ары дагы биздин бул ушул достук багытта сүйлөшүүлөрүбүз дагы жанданат деп. Тенки достук келишимине кол коюлуу күтүлүп жатат. Кызматташ негизи эле ушул айыл чарба багытында, өнөр жай багытында ошол кызматташып, ошол келишимге кол койгондон кийин ошол бизнес өкүлдөрү менен алар бизди чакырып атат. Алардын бизнес өкүлдөрү бизге келип, ошол бир долбоорлордун үстүндө иш алып барабыз деп мен ойлойм. Буга чейин ошол Шандун провинциясы менен кызматташып болгон эмес, бул биринчи ошо кызматташуубуз болуп калат деп ойлойм. Мен ойлойм, ошол кызматташуу менен биз районго көптөгөн инвесторлорду тартабыз деп ойлойм.